Саламатсыздарбы, урматтуу биздин угармандар. Сиздер менен Огантала жамааттык мультимедиа борбору жана биз бүгүн Кызыл үңкүр Токой чарбасында токойду кантип сактап калабыз деген темада талкуу уюштурабыз. Бүгүн талкууга биздин Кызыл үңкүр Токой чарбасынын токойчусу Абдыкерим Сартбаев, ошондой эле Кызыл үңкүр айылынын токой колдонуучусу Эркинбек Бакиров, Жоморт Бөкөнбаев атындагы гимназия жатак мектебинин химия, экология, биология сабагынын мугалими Нурсыйда Базаркуловалар болмокчу. Анда эмесе баштасак, биринчи кезекте Кызыл үңкүр Токой чарбасынын токойчусу Абдыкерим мырзага суроо берсем. Негизи эле ушул Кызыл үңкүр Токой чарбасында аянты канча, чарбанын аянты канча? Урматтуу телебөрүүчүлөр, Кызыл үңкүр Токой кызматынын жалпы аянты 56.149 гектар жалпы аянты. Кызыл үңкүр Токой чарбасынын жалпы аянты Токой каптаган жана Токой капталган деп эки бөлүккө бөлүнөт. Токой капталган аймак 29.642 гектар, Токой капталбаганы 26.507 гектар. Бул жерде дарактардын түрлөрү 200-гө жакын түрлөрү бар. Негизги лесообразующий порода деп коебуз. Негизги жаңгак токою, кара жыгач, ак чечек, алма, ушул сыяктуу эң баалуу мөмөлүү дарактар өсөт. Анан калгандары кустарник, аркыл дарактардын түрлөрүн кездештиребиз. Жана бизге эң эми болгон, ушу баалуу болгон эсептелген жаңгак токой менен ушу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 10 апрель 2018 жылкы токтому негизинде 192 токтому ошол жаңактарга баа коебуз. Мөмөсүнө, башкасына баа коебуз. Ошонун негизинде ошо ижарачылар менен келишим түзүп, жаңгак мөмөсүнүн жыйыны боюнча 5 жылдык жана 50 жылга чейин келишимдер түзүп, арендатор менен тыгыз иштеп келебиз. Чоң рахмат. Ушул эле кезде, ушул эле моменттен пайдаланып, арендаторго, Токой пайдалануучусуна суроо берип кетсем, урматтуу Эркинбек мырза, Токой пайдалануучусу катары сиз Токойду кантип пайдаланасыз жана аны канча жылга алгансыз? Саламатсыздарбы, эфирдин көрүүчүлөрү. Бизде ушул Кызыл үңкүр Токой кызматында мен 5 жылдык мөөнөт менен арендага алган 5 гектар жерде. Мен ушул ачык талааны 5 гектар жерде ограждение кылып бала чакам менен ошол жерден жаңгак, алма, садовый бактарды отургузгам. Анын ичинде жапайы пчаноктууга мага ушундай үй бүлөмө пайдасын келтирген эң маанилүү нерсе ушу чөп. Аябай жакшы пайданы келтирет үйгө. Канча чөп аласыз? Мен ошол жерден где-то 45 тоннага чейин чөп алам. 5 гектардан. 45-50 тоннага чейин болгон жакшы. Азыркы учурда мурун мен ал жерден 20-30га жетип алчумун. Азыр 45-50 тоннага чейин алам. Өзүмдүн семьяма да жетишерлик, мал чарбалычылыкка аябай. И даже ошо айылдагы элдер да канча-канча пайдаланып турушат. Арендага жылда акысын 735 сомдон төгүп турабыз гектарына. Демек сиз бардыгы болуп канча төлөйсүз? Мен бардыгы болуп где-то 4800 сом төлөйм. 4800 сом. Ал эми сиздин ошол арендатор катары Токойдон отун алууга укугуңуз барбы? Суу дарактарга өтө агентство же болсо тегеле Кыргызстан боюнча суу дарактарга куюуга мораторий жарыялап койгон. Ошондуктан куру отундарды алып иштетүүгө уруксат бар. Чоң рахмат. Ушул жерге келгенде мен азыр биздин өспүрүмдөрдүн арасында Токойду аеосуз кыйып, Токой жөнүндө түшүнүгү жок өспүрүмдөргө кандай иш аракеттер жүргүзүп жатасыздар деген суроону мен Жоморт Бөкөнбаев атындагы гимназия жатак мектебинин химия, экология, биология мугалими Нурсыйда айымга берсем, ушу өспүрүмдөр менен кандай иш алып барып жатасыздар? Саламатсыздар, урматтуу биздин эфирдин угуучулары. Мен бул Токой жөнүндө маалыматты мынабай иштегениме 28 жыл болсо, 28 жылдан бери эле мектеп окуучуларына колумдан келишинче маалыматтарды бергенге аракет кылып келе жатам. Бирок мен туурасын айтайын, биздин окуу мектептерде, окуу программаларыбызда Токой жөнүндө маалыматтар аз келтирилген болчу. Анан 2030 жылы мен ол ГИС правительствосу тарабынан уюштурулган
туруктууну жана биоатомду сактоо үчүн билим берүү деген атайын өздөрүнүн эмесин долбоору бар экен да. Ошол долбоорго мен атайын чакырылып катышып калдым дагы. Анан ошол жерде мага бир аябай чоң бир жаңылык ачылды да. Анан мен бул долбоор менен таанышкандан кийин балдарга жеткирүүнүн оңой жолдорун таап алдым. Мисалы келтирип да кетейин, себеби мен туура эле түшүнүшөт деп ойлойм, токой иштетүүчүлөр жана токой жетекчилери. Себеби дегенде булар өздөрүнүн токой жөнүндөгү маалыматтарын жергиликтүү гана жерде гана байланышат дагы, эч качан мектептерге барып кошумча маалыматтар берилбейт да. Ошондуктан бала дайыма ал эмнени алат? Куш уяда көргөнүн алат да. Ал тегерегинде адамдардын кандай токойго кыйматтыкман жасап жатканын көргөн бала, ал албетте ошол нерсени жасайт да. Биз мектепте аны канчалык деңгээлде жеткирип бербейли, ал балага жеткиликтүү болбойт да. Анан мен дагы бир нерсени баса бергим келет да. Керек болсочу балдардын идеясын азыр оңдошубуз керек да. Кандайча өзгөртүшүбүз керек? Керек болсо бала билим алып атканда бүтүндөй жашообуз табиятка көз каранды экендиги. Керек болсо токойсуз бир да жашоо жок экендигин ынана турган деңгээлде балдарга билим берип беришибиз керек. Сөзсүз түрдө токой жөнүндө маалыматтар аз келтирилген. Муну кошумча сабак түрүндө киргизиш керек. Керек болсо ошо токой жөнүндө теманы өзүнчө токой темасы, анын токойдун кызматтары, анын табиятка тийгизген таасири, адамдын ага жасалган антропогендик фактордун таасирлери деп туруп, өзүнчө бөлүп туруп, темаларга киргизип коюш керек да. Ошондо балага өтө көп маалымат жетмек да. Чоң рахмат. Абдыкерим мырза, ушул эле эжеке айтып кеткен баягы элдин арасында токой кыюудагы сиздердин иш аракеттериңиздер кандай болду? Биз азыр окуучуларга түшүндүрүп жатат экенбиз. Биирок ошол жергиликтүү элге кантип түшүндүрүп жатасыздар сиздер токой кыюу боюнча? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Так, токой боюнча биз мурда мамлекет тарабынан ар түрдүү токой кыюулар уруксат берчү эле. Санитарный группа деп, группа комплексный, болбосо главный группа депчи. Мына бул жогорку айтып кеткендей, ошо токой кыюулар боюнча бизге мораторий мамлекет тарабынан уруксат берилбейт. Акыркы күндөрү мындай өз алдынча токой кыюулар жок. Бүгүнкү күндө жок. Токойлор действительно чындап эле кыйылбай жаткандыр. Бирок биз балдар менде тодунда бар окуган балдар бар, ошолор айтышат да, эжеке эмнеге дейт чоң акелерибиз же тайкелерибиз же башкаларыбыз бизди ойлошпой койт. Себеби биз дайыма көрөбүз, отундар машиналар ташыгылар дейт да. Анан биз айтам да, мен балдарга силер үйүн бөлгөнгө айткыла. Мен жолдошторума айтам. Жок дегенде бир адам, эки адамга айтат. Эки адам, 4 адам. Ошондо туруп көпчүлүк болуп кетет. Бул акырындык мен адамдардын акыл аңсызын оңдош кыйын дейм. Ошондо балдар көп нерселерди айтышат да. Мен ошончо айткым келет. Токой экология үчүн жакшы пайдалар келмек да. Анан бизде да ошо мал чарбачылыгы менен жашайт эми толуу жер болгон үчүн. Малдын кыры менен дагы көп пайда көрүшөт. Отун жакпай, зыян келтирбей, көмүрдөн. Бул да отундун бир түрү. Отундун бир түрү. Анча экология зыяны жок. Жакшы пайдалуу жоктар ушундай. Эми балдарга анча убакыт болгондо өтүп токойчо экологиясын сактоодо кыюуга жол берүү үчүн түшүндүрмө иштерин анча жеткизип турабыз. Абдыкерим мырза, сизге суроо берип кетсем да, ошол мектептер менен кантип иштеп жатасыздар? Окуучулар менен иштесе болобу? Аларды баягы волонтер катары токойду сактоо боюнча кандайдыр бир иш-чараларды өткөрүп жатасыздарбы? Биз мына бир топ жыл болуп калды, 10 жылдан бери көп проекттер менен иштейбиз. Анан мисалы мен как инженер катары мектептерге барып түшүндүрмө берип, проекттер менен бирге бардык суроолоруна жооп берип, семинар кылып өзүбүзчө. Мен көп катышам. Проекттер аябай көп. Биздин проекттерге келип жардам беришет, айткандай. Бүт көргөзмө куралдары менен, башка менен токойго чыгып, ошо дарактардын түрлөрүн, алардын касиеттерин көп жерде айтып беремин. Абдыкерим мырза, ушул жайыттарды алмаштыруу мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Бизден ошо эгер эс алдыруу мүмкүнчүлүк болгон болсочу, ошо токой чарбалар эгип, тигип, затрат кетирбей да, бир-бирин теп койсо, бул жаратылыш токой өз менен көбөйөт. Өз менен көбөйүп, кадимкидей баягы эмне коебуз, естественный заболевание болот. Педагогика жамааттарына, ошол эле жора жолдошторуна, керек болсо бүт айыл жактарга ушул маалыматтарды жеткирип бергенге албетте өзүбүздүн болгон салымыбызды кошуп кетмекчимин.
биздин Нурсаида айымдарыбыз болсо, Абдыкерим байкедей бизде күчтүү токойчулар жана Эркин мырзадай арендаторлорубуз болсо, демек биз токойду жакшы деңгээлде коргоп, кийинки муунга дагы жеткирип бере алабыз деп толук ишенип кетебиз. Сиздер менен Огантала жамааттык мультимедиа борбору болду. Биз JZ долбоору менен биргеликте токойду кантип сактап калабыз аттуу бүгүнкү талкууну уюштурдук. Талкууга Кызылөңкүр токой чарбасынын токойчусу Абдыкерим Сатыбаев, Кызылөңкүр айылынын токой колдонуучусу Эркинбек Бакиров жана ошондой эле Жомарт Бөкөнбаев атындагы гимназия жатак мектебинин химия, экология жана биология сабагынын мугалими Нурсыйда Базаркуловалар болду. Ошондой эле эгерде сиздерге токой жөнүндө маалыматтар керек болсо, токой жөнүндө кандайдыр бир жаңы маалыматтарды, макалаларды окугуңуздар келсе, биздин комментарийге жазып койсоңуздар, сиздерди дагы кабарлап, дагы да жаңы түз эфирлерди уюштурууга биз дайыма даярбыз. Ал эми дагы бир баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, бул түз эфир JZ долбоору тарабынан колдоого алынды. Анда эмесе түз эфир аягына чыкты. Сиздер менен кайрадан жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө.